сөзсүз түрдө депутат же министр болгусу келет экен да, бактылуу болгум келет, мен дагы бактылуу болгум. Бирок диалог түрүндө кара күч менен же акча күчү менен маселени чечем дегендер да бар. Ал дагы эффективдүү азыркы учурда. Мен мүмкүн бактылуу болушум мүмкүн, бай болушум мүмкүн, илтеген бир залкырган сарайым болушу мүмкүн. Бирок эл жакыр болгондо ошол адам революция учурунда чын эле айтсам кайдыгерликтен арылуу. Саламатсыңарбы Кожо подкастынын угармандары. Бүгүнкү конокто белгилүү шаарман Атай Самийбек келип отурат. Ачыгын айтсам, Атай, мен аябай кубанычтамын биздин Content Space студиябызда конок болуп кетип атканыңа. Анан адегенде эле акыркы жаңылыктан баштайлы. Сен шаарга көчүп кеттиң. Бир шаардан экинчи шаарга, Бишкек шаары. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадың? Саламатчылык. Ооба, бул жарым жыл мурун Бишкекке көчтүм. Бирок Куштоого көчкөм. Кайра бир жума мурун кайра келдим. Анткени мындай максат бар. Кант эле өтө эле жакын бир шаар. Спутник да, 25 чакырым. Ошондуктан ошо Куштоого эле келгенбиз да. Анткени ошо эме күн эрте кирет, анан кышында да кичине кыйналып калабыз жолдон деп жубайыбыз экөөбүз ошо патерге чыкканбыз 5 айгачы. Анан ошолорду көрдүк, ошо Ороз айы келди. Анан ата энебиз менен чогуу бирге бололу деп туруп, ошо биз кайра Кант шаарына көчүп келдик. Кант Кутту шаарына көчүп келдик. Кант Кутту шаар жаман. Айырмачылыктарды сездиңби? Бишкекте мурда жашап көрдүңбү? Бишкекте мен мындай да, Бишкекте 2016-жылы Кыргызстанга кайткам, бирок Бишкекте мындай узак мөөнөттүү ошо күнү түнү жашап көргөн эмесмин. Анан дагы болсо биз ошо атайын менин батириме жакын жана менин кеңсеме жакын жана аялымдын иштеген жерине, жубайымдын иштеген жерине дагы жакын жерге жөө базганга атайын ылайыкташтырып 11 кичи районунда батирге чыкканбыз. Микрорайондор. Ал жакшы нерсе экен, анткени ал жактын микрорайондору жакшы, инфра чөйрөсү дагы бар, эли дагы кичине башкачараак, мындай көбүнчөсү кандай десем, пейили ток адамдар деп коеюн. Анан ошо биз дагы жакшы үйгө душар болуп калдык. Ал жакта дагы иттер көп, мышыктар көп. Анан Мышыктарды болсо көрүп жүрдүбүз. Ошо аябай көп мышык, аябай биздин бир зоопарк деп койчумун эмебиздечи. Анан жак меймандос, анан жакшы адамдар менен тааныштым. Анан кайсы жерге барбасаң ар кайдайын жаңычылык, жаңы нерсеге барганда жаңы нерсеге умтулуп, жаңы таанышуулар, жаңы адамдар. Анан жакшы болду деп ойлоймун. Бирок ошол учурда өз үйүңө эчтеке нерсе жетпейт экен, өз үйүмөчү. Анан кайра ошол Кант шаарыма келип, өзүмдүн ошол огородум бар, палисаднигим бар, бакчам бар, ошол бакча менен алек болгон кезим. Анан өзүң ошо анан ошол эле биз кичинекей бир мышыгыбыз бар. Ошол мышыгыбыз азыр эки кишинин эмесине карабай азыр тентек болгон кези. Ошо ата энебиз дагы, карындашым дагы ага мындай жакшы, кандай десем, жакшы бир ошо мындай көңүл буруп эметип, ал өзү дагы жыргап жүргөн кезде ошо мышыкты, Коко деген мышыгыбыз бар. Ошо Кудайга шүгүр, ошо анткени дасторконго бүт үй бүлө менен, толук үй бүлө менен тосуп мындай баарлашуу болгондо бул чексиз бир бакытка барабар деп ойлойм. Шаарман дегенде эле сен ойго келесиң да. Анан мага көбүнчөрөөк кызыктырган жагы ошо урбанистика жагын эске алдым да, суроо берип жаткандачы. Анан Бишкек ошо негизи эле кандай шаар ал? Бишкек канчалык кыйынчылыктарга дуушар болсок дагы, канчалык тилекке каршы менеджмент жагынан да, башкаруу жагынан да көптөгөн көйгөйлөр бар болсо дагы сонун шаар. Керемет бир шаар. Анткени канчалык кыйынчылыктарга да дуушар болсок дагы бул жака келип имарат салгысы келгендер бар. Муякта үй алгысы келген адамдар, бул жакта иштеп, бул жакта жараткан адамдар көп. Эң негизгиси бул мындай бар, мүмкүн бизде Эйфелева башыны жок, мүмкүн метро жок, бирок бизде жараткан адамдар көп. Ошо жараткан адамдардын катмары бар. Бул ошол биздин ошондуктан жашоо кызыктуу болот. Ошо креативдүү класс бар. Анан ошо байкап көрдүңөр, Ололо деген толтура, ошо жаңы коворкингдер ачылып атат, бир фестивалдер эле өтүп атат, бир нерсе фильмдер чыгып атат, бир Сега окшогон жигиттер дагы көп, арбын. Алар да өзүнүн бир нерсе кылып эле, бир офисинен эле бир эч нерсе жок болуп эле өз колу менен, өз күчү менен ошо сени сабакшап. Ачыгын айтсам, бул кылып аткан нерселер дагы белгилүү бир учурда сенин таасириңен дагы келип чыккан деп айтсам болот. Себеби ошо билем, эсимде биз ошо парктан гүл айтып сүйлөшүп, эркиндиктен ылдый карай учуп баратканда ошо
ошол учурда да мен ойлонуп жүргөм да, Facebook'та негатив бар эле. Азыр деле бар, бирок баягы жаратман деген сөздөр ошо сенин таасириңен дагы болду да. Анан ошондон кийин биз дагы интернетке көп баягы жаратман деген нерсени, как мындай адам, жаратман адам бар деген сыяктуу аябай жаза баштадык да, ошо популяризация кылыпчы. Вот сенин таасириң да чоң. Жашоонун кээ бир учурларында, ачыгын айтсам, мындай сен дагы өзүң рол модель катары мен үчүн мындай көрүнөсүң да, рол модель катары мен колдоном. Вот ошол нерсе аябай кубантат. Анан биздин студияда турасың, өзүң шаармансың. Урбанистика темасын камтып кетсек, өзүң жакында кеңсе ачтың, ооба, жаңы команда. Эмне менен алектенесиңер? биз ошол ачтык, фирма ачтым ошол. Анан 1 жыл болот жакында, май айында. Ошо анан пандемиядан кийин эме кандай десем, 2 ай отуруп калбадык дейт. Анан кийин ойлонуп кой. Анан ошондон мен жумуштан чыгып кеткем. Анан митингдер болду эле, билесиң, кызчу болду. Кой деп өзүм ишин башташ керек деп. Ошо май айында келип туруп, ошо 14-15 майда ачтылдык. 13-15 ошо 15 май деп кое эле. Анан ошол Жамиля Байбариева деген ошо партнерым бар, өнөктөшүм. Ал ошол Түркиядан келген, анан атай мен ошо иш издеп жүрөм деп. Турцияда жүргөн көп тааныштарың бар, Мен өзүм Түркияда окугам да. Ооба. Анан келип туруп ошо сүйлөшүп калдык. Анан ойлонуп ошо Жамиля адис, күчтүү бир адис, жакшы бир адам, пейли бир ток бир адам деп. Анан кел чогуу иштешели дедим. Бирок ошол учурда бир 2 жылдан мурда уже биз ошо Искендер Темирболот деген аябай жакын бир досум, өнөктөшүм бар. Татар элинин улусу. Ошо тоже биздин аябай жакын элдердин бириси бизге үчүн. Анан ага да чалдым, давай баштайлы деп. Анан ошо үчөөбүз ошо өнөктөштүк түзүп, ошо Сонун Урбан Дизайн деген бир компания түздүк. Анан кандай ата, кемени кандай атасаң ошондон кетет деп, ошону жакшы ниет менен өзүбүз Сонун командабыз, сонун ниетте сонун долбоорлорду жасайбыз деп, ошон үчүн өзүбүздүн командабызды Сонун Урбан Дизайн деп койдук. Азыркы учурда Кудайга шүгүр акырындан аста деп жакшы долбоорлорго дуушар болуп жатабыз. Ошол эң чоң долбоорлор ошо Новотелди дагы консультация кылган кезибиз бар. Жанында өсүп аткан, биздин жаныбызда турат. Ошол анан Icon Development деген Малина деген турак жай бар. Ал жака дагы биз комплекстүү түрдө жакшыландыруу боюнча, благоустройство боюнча иштерибизди жүргүзүүдөбүз. Ошо көбүнчө проекттерлөө, чийүү боюнча мастер пландарды чийип беребиз, ошол план благоустройство. Анан дагы ошо чакан долбоорлор бар. Мен канча жылдан бери уже ээрчип жүрөм. 5 жыл болду. Дайыма эле урбанистика, куттуу шаар деп, анан шаардагы көйгөйлөрдү көргөзүп, соц тармактарда аябай ушул теманы изилдеп келесиң. Анан билем да, биз тоого чыккан болушубуз керек. Ооба, 2017-жыл. 2017. Мен эмнегедир эстебей калам да жылдарды. Мен ал жагынан мен өзүм тарыхты жакшы көрөм, анан тарыхта даталар бар да. Анан ошондой болуп калган. Мен 2011 жана 2012 жолу республика олимпиададан жеңгем тарых боюнча. Анан бул жакта уже көп нерсе эсте калат. Мен кичине башкача иштеп калдым. Ошо тоого чыккан учурда айтып калдың эле, эгер мүмкүн болсо политикага барам деп айткансың да. Эрте эле кеч баары барат болушум керек депчи. Деп айттым. Анткени мындай болгон, ошол эле учурда конституция өзгөрүп эле, бир нерсе болуп эле, ызычуу болгондо кечке эле бир, биз дагы кандай десек, если ты не займешься политикой, то политика займется тобой деп. Ал политикадагы көп түрү бар. Бизде эмнегедир политика дегенде сөзсүз түрдө депутат же министр болгусу келет, же президент болгусу келет. Политика деген ошо англис тилинде, бизде орус тилинде тилекке каршы политика бир эле сөз да. Бирок англис тилинде policy деген бар. Policy анан politics деген бар. Эгер ошо мисалы мен policy деген, политика дегенде ошо мен өнүгүү саясатына катышам, агартуу саясатына катышам деген ошондой мүмкүн, көрүңбү эме маселеси, баары саясатты ар кандай түшүнөт. Бирок мен жөнүн гана ошо ишкердик болуп эле же анализ кыла бербей, дагы саясаттын системага дагы өзгөрүүдү киргизгенге аракет кылам деген мүмкүн ошондой айткам. Мүмкүн ошондой бири-бирибизди турамыз түшүнүп калганбыз. Бирок азыркы учурда саясат дегеним ошо өнүгүү саясаты, өнүктүрүү саясаты жана жараттуу саясаты деген мааниде да. Китепти кала келтирсең. Бул эмне деген китеп? Бул Крадика художник Остин Клеон деген китеп. Ошол анан мен китеп эмес, бул ошо өнөктөштөрүбүздүн
Эд компани деген бир биз азыркы учурда мындай да жараткан адамдар биригиш керек деген нерсе да. Ошо эгер саясаттын терминологиясын сүйлөшсөк бир партия түзүш керекпиз деген маанидә да. Чогуу биригип жөнүн гана ошо өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн идеяларыбызды, кыялдарыбызды кандай орундатып алабыз, кандай ошол өзүбүздүн жашаган жерибизди, индустрияны кандай өнүктүрө алабыз деп бири бирибизге сүйлөшөбүз. Анан ошонун бир схемасы бири бирибиз менен билим алмашуу. Анан ошол эд компанияга рахат, шилтеме катары калтырып дагы коет болушубуз керек. Жакшы издание, басма. Анан биз эле байкашым боюнча Европанын түзүлүшү сага жакыныраак да, менин оюмча урбанистика боюнча, Анткени ал жакта окугам. Ошо анткени урбанистика ал батышта жаралган да. Ошо Англияда, Францияда, ошо Америкада. Бизде азыр деле жүзде ошол Кыргызстандын 60тан көбүрөөк пайызы, 65% айылда жашайт. Урбанистика бизде жаңы жаралып келген да. Бизде шаарлар деле жок да, 31 шаар бар. Административдик 31 шаар, бирок маңызы боюнча, руху боюнча канчалык деңгээлде шаар. Биздин айыл Бишкекибизди дагы айыл деп атагандар дагы аз эмес. Ошон үчүн кыштак деп коет. Бишкек деп. Ошондуктан урбанистика жаңы жаралып жаткан бир билим деп ойлоймун. Кандай вот эң негизги көйгөйлөр бар чечиш үчүн Бишкекте? Эң негизги көйгөйлөрдү атай аласыңбы ошо? Коммуникация, баарлашуу. Биз баары эле айтат транспорт деп. Бул дагы проблема, бирок эң негизги бул баарлашуу. Анткени мисалы сен дагы бактылуу болгуң келет, мен дагы бактылуу болом, бирок ар кайсы ыкмаларды колдонуу менен да. Эгерде биз бири бирибиз менен сүйлөшүп, Жаныбек сен эмнени каалайсың? Сен атай сен эмнени каалайсың деп ошондо бир биригип, ошо курултай деген ошол да, бири бири менен баарлашып, өзүбүздүн кандай талаптарыбыз бар, кандай көйгөйлөрүбүз бар, кандай армандарыбыз бар, кыялдарыбыз бар, тилектерибиз бар, ошолорду баарын сүйлөшүп, баарлашып, диалог түрүндө көптөгөн маселелерди чечсе болот. Азыркы учурда биз ошо ар дайым агрессия көп, агрессия менен, күч менен, кара күч менен, акча күчү менен маселени чечем дегендер да бар. Ал дагы эффективдүү азыркы учурда. Бирок сүйүү жолу менен, диалог жолу менен, агартуу жолу менен менин пикирим боюнча көптөгөн көйгөйлөрдү чече алабыз. Азыркы учурда эң чоң проблема баарлашуу. Коммуникация кризиси бар. Биз ар кандайбыз, мындай нерсе да, адам ар кандай болушу мүмкүн. Бирөөбүз оштук, бирөөбүз баткендик, бирөөбүз ысык көлдүк, бирөөбүз таластык, бирок баарыбыз эң негизинен инсанбыз. Даже кыргызстандык эмеспиз, инсанбыз. Ошондуктан менин оюмча либертарианство дагы жакын болуш керек, могу либертарианство, либерализм, же сен мындай ыйырлык келгенде жакшы түшүнбөймүн. Мен жалпысынан ошон үчүн шаарманмын да. Эң негизгиси шаармандын эң негизги вазыйфасы жакшы жашоо куруу. Табиятка аяр мамиле кылуу менен адамдарга жакшы шарттарды түзүп берүү. Анан эгер либерализмдин иштери жакшы болсо, ыкмалар жакшы болсо, ошону колдонобуз. Кээде учурда социализм ыкмаларын колдонобуз. Гибрид. Ошон үчүн куттуу. Бизге эмнени куттуу шаар кылууга эмне жардам берсе, ошону колдоно беребиз. Менин байкашым боюнча сен дагы мындай аябай кечиримдүү адамсың да, мындай отвергать этпейсиң кишилерди. Бул менин ишим. Кесип салып, типа ишим. Баягы Гитефест баса, ал теманы дагы айтабыз. Ошондо айткан элең, баягы кирсе болот, каалаган учурунда кете берсе да болот, бирок кайра деле кирсе болот да. Вот ошол идея аябай жаккан. Биз контентчи платформасында дагы ошону колдонобуз практика жүзүндөчү. Мындай принуждение болбойт да. Анан өзүбүздүн дагы саясатыбыз бар, мындай что айдаган адам жыргатпайт дегенчи. Мындай жүрөктөн чыгыш керек, өзү сүйгөн нерселерди кылыш керек дегендейчи. Анан кандай чагга келип калды мындай? Азыр дүйнөдө көптөгөн идеологиялар бар. Кандай десем, бул көп нерсе мындай бир адам эмес, же бир тары эме болбошундуктан мындай да. Ар бир адамдан бир нерсе үйрөнсө болот. Анан мен жаман нерсе да үйрөнсө болот, жакшы нерсе да үйрөнсө болот. Анан агасы көрөт, иниси өсөт деген бар го. Мен агасынан да үйрөндүм, эжесинен да үйрөндүм, инисинен да үйрөндүм, баарынан үйрөнөм. Анткени 3 жашар баладан да көп нерсе үйрөнсө болот. Стереотиптери жок, жыргап жүргөн кези, ойносо майын чыгарып ойнойт мисалычы. Же бир нерсени кааласа ыйлактап максат койду, бир нерсе алам деп, оюнчук. Всё. Пока оюнчук алмайынча турбайт. Бир ыйлайт, үгүрүшөт, кыйкырат. Ал деле бир максат, жакшы нерсе тапса болот да. Ушундай целеустремленный максат койсоң до конца дегендей да. Анан
ошол анан чоң апалардан үйрөндүм, байкелерден үйрөндүм, мугалимдерден үйрөндүм, сага окшогон адамдардан үйрөндүм. Анан ошо китеп фест деген ошол китеп баса китеп фестке өтө берсек китеп деген бул кандай десем, жөн эле китеп жата берсе анын баркы жок. Бизде азыр дагы кофейняларды байкап көрдүңбү? Кофейняларда толтуруп мындай китептерди коюп коет, декорация да. А китеп деген бул инструмент, буну алып чийиш керек, окуш керек, монт эметиш керек, жазыш керек. Ошондо гана бул китеп алып ачып, бул өзүнүн бул ушул адамдын Эстин Клеондун тажрыйбасын биз ошо окуп туруп, баалуулуктарын, бизге айтуучу нерселерин окуп туруп бизге калып калат. А мындай жатып бергенде ооба, анын китеби бирок эч бир пайдасы жок бул китептин. Ошондуктан китеп фест деген бул кайра эле саясат, агартуу саясаты. Мен ошо Куттуу Кыргызстанда кандай жашай алам, эркин мамлекетте, эркин коомдо кандай жашай алам дегенде ошол китеп, бизди китеп эркин кылат. Анткени бул фантазиячы, адамдын фантазиясы. Ушунчалык күчтүү болушу мүмкүн. Сен түрмөдө болушу мүмкүнсүң, билбейм, оруп жатсаң болушу мүмкүнсүң ооруканада, бирок башыңда сен учуп жүрөсүң. Фантазия, китеп фантазияны өнүктүрөт. Ошон үчүн биз айтып коебуз, креативдүү жаратман адамдар үчүн, жана жаратман коом түзүү үчүн сөзсүз түрдө мына китептерди окуп, талдап, жөн эле окуу эмес, 20 бет окудум, 100 бет окудум жүргөндө депчи. Анда деле бизде марафондор бар, китеп окуу марафондор. Анан эмнени түшүндүң дегенде, даже эмелердин аталыштарын билбеген адамдар да бар да. Кайсы жерде кандай глава болгонун эчтеке билишпейт, жөн эле жалпам окуп коет да. Бирок мына майын чыгарып, мындай кичине жазып, мындай экен деп ойлонуп, рефлексия кылган китеп, окуган китеп окуучу анда вот аябай. Мен мисалы көп деле китеп окуган жокмун. Мүмкүн мен өзүм жашоомдо мүмкүн 500 китеп окудум. Көп деле эмес. Бирок ошол 500 китепти мен мындай майын чыгарып окугам. Ошон мен бир нерсе окудумбу, мындай могу баарын жазып чыкчу мына. Герой кандай экен, кандай мага баалуулуктар, кандай баалуулуктарды берди, эмнени үйрөндүм. Бул кептин саны эмес, сапаты деген да. Негизи эле китеп окуганда мындай дүйнө таанымың, дүйнөнү кабыл алууң башкача болуп калат, Ооба, сөзсүз түрдө. Бир орусча айтканда волшебство деп коет го, мындай аябай кереметтүү көп нерселер жада калса, өзүң жасап аткан иштериң дагы аябай башкача көрүнүп калат го. Мисалы мындай да, китеп дегенде, мисалычы, сен могу өзүңдүн үйүнүң, Кыргызстан, азыр пандемия болуп атпайбы, жабык бар. Эч жака чыга албайсың. Бирок китеп окуганда сен эмне СНГ болобу, планета болобу, галактика болобу, бул сага калган нерсе да. Сен могу жерде отуруп эле бир китепти ачып эле, тиги канча бир алыскы бир планеталарда эмне болуп атканын билсең болот. Бул ошон үчүн жаратман деген ошондой жаралат да. Мындай өзүңдү мондай ойлонбой, мондай көз карашың мондай болот. Ошон үчүн көз караш деген бар го. Жөн көз караш деген жөн жерде эмес деп ойлонсоң, көз караш. Мондай көз караш болушу мүмкүн, мондай көз караш мүмкүн, 360 көз караш болушу мүмкүн. Физикалык жагынан мүмкүн эмес, бирок ой жагынан 360 бүт жерди көрө аласың, дүйнөнү көрө аласың, планеталарды көрө аласың, аламды көрө аласың. Бир блогерди окуп калдым, өткөндө айтат, жашоодо дейт, бир эле стереотиптер менен деле мурда болуп калган баягы шаблон сыяктуу кыймыл аракеттерди кылып эле жашай беришиң керек. Бирок белгилүү учурда эгер алар практикалык маанисин жоготуп койсо, анын ордуна жаңы замена болсо, сен ошол жерден өзгөртүп коесуң өзүңдүн позицияңчы. Болду, анан кайра эле дальше жашап кете бересиң да. Мындай кээ бир маалыматты билүүнүн кажети жок деген маанидә айтып атат да. Ооба. Анткени сен азыр мен мисалы билбейм, тетиги кандай десем, коллайдеринен кандай иштегенин мен кажети жок, анткени мен ал менен алектенбейм. Анткени китепти кандай тандаш керек ошондо, мисалы. Сонун нерсе сен айткан, мисалы айтты да, бир Сенекабы же бир философтун бирөөсү айткан, жашоодо 10 эле китеп жетиштүү. Бирок ошо 10 китепти белгилеш үчүн 1000 деген китеп окуш керек депчи. Ошон үчүн ал мындай сөзсүз түрдө мен номон китеп окуп койсом адам болуп калам, кыйын болуп калам деген жок. Ал деле бирөө сунуштайт. Мисалы мен мындай кылам, кантип эметем. Конечно, ты отзывдарды окуйсуң. Бестселлер деген көп деле ишенер, отзывга карайм. Анан мисалы өткөндө дагы бир китепти, ошо аудио китеп
угам да көпчө ошо Литрес деген подписка кылдым, анан сатып алам да. Мага Данияр Аманалиев ошо гибкое сознание деп сунуштаган. Анан мен мисалы дагы сен сага жаккан ролевой модель өтпөсүң. Мен дагы сени мына сени түшүнүү үчүн сен ушуну кантип баштадың деп. Ай, Жаныбек, сен ошо жакшы көргөн китептериң эмне, кайсы? Сени ошо адам кылган, сени эң мындай топ 3ге эң жакшы көргөн китебиң кайсы дегенде, сен ушуну айтып бересиң. Мен ошон үчүн адамды түшүнүш үчүн ал окуган китептерди сура деген, бил деген. Ошон үчүн мен байкелерден, эжелерден, мугалимдерден ошол китеп сунуштап бериңизчи деп көйгөй. Мисалы гибкое сознание мындай кичине стресс, ошо шайлоодон кийин, октябрь окуялардан кийин мындай түшүнүксүз абал ар бир адамдачы. Мындай кыялың бар, жаңылар келет, жаштар келет ат дейбиз, иллюстрация болот дейбиз, анан ошол эскилер келгенде эскилердин арасында жакшылар бар, жаштардын арасында да жамандар бар. Бирок мындай да блин дейсиң да, эмне болуп атат мамлекетте, кайда барып атабыз деп. Анан айтты, окуп көр, өзүңө келесиң деген. Анан кичине ошо окуп атам, анан бул баары о жерденчи, сен могу физикалык түрдө көйгөй жок, бирок могу жерде сен өзүңө ошол көйгөйдү жаратып кое аласың да адамчы. Мисалы сенде бир эле көйгөй болушу мүмкүн, мондай кичинекей бир көйгөй болушу мүмкүн, бир точка. Бирок ошо сен масштабирование кылып коюш мүмкүнсүң да, могу кайра эле ой да, ошо ойлонуунун дагы механизми керек, ошо архитектура керек да. Сен кандай ойлойсуң, стресс учурунда кандай ойлош керексиң, эмнелерди токтотуш керексиң, эмнелерди макул деп эс алдырыш керексиң дегендей да. Бул дагы мындай, бул дагы компьютерде ошону программирование кылыш керек да. Жөн гана бир программаны эмес, мени дагы ой жүгүртүүнү дагы жана эмоцияларды программирование билүү өтө маанилүү. Ошон үчүн emotional intelligence деп бар го, эмоционалдык интеллект жана ошо IQ, ошол өтө маанилүү экен да. Ошо эмоционалдык интеллект ошо кайсы учурда до конца дейсиң, кайсы учурда типа сабыр дейсиң. Бул өтө маанилүү да. Анткени менде бир проблема бар. Мен кыска мөөнөттүү мындай эмеде триатлон чуркап албайм да, кандай десем, марафон чуркап албайм. Бирок узак мөөнөттүү жана туруктуу өнүгүүнү кааласак, марафондук 42 километрдик чуркап билүүнү өтө маанилүү. Анда мен спринтермин да, 100 метр чуркап деп чарчап калам, кайра жатып ооруп калам, эмне болбой калды. Анан кайра да. Келер деген нерселер, мисалы кант кутушар дейм го, 2044 дедим. 23 жыл бердим өзүмө. Ошондо былтыр баштагам, 24 жыл бердим да. Анткени бул эме эле куттуу шаар деген жөн гана бир инфраструктура эмес, бул жол эмес, бул имарат эмес. Бул баалуулуктар. Адамдардын ой жүгүртүүсү. Ал адамдар эмнеге ишенет, кандай жашайт, өзүнүн күнүмдүк жашоосун кандай өткөрөт. Бул социалдык сценарийлер, бул антропология, бул экология, бул экономика, бул мен азыр жаңы бир системаны жаратууга аракет кылып жүрөм да. Ал бир күндүк иш эмес да. Ошол система боюнча мисалы мен байкап жүрөм, бир чети карасам сен адамдардын тандоосуна мамиле кыласың. Аябай мисалы хиджаб жөнүндө сүйлөшкөндө ал айткансың да, внешний атрибут депчи. Тышкы атрибут болду деген сыяктуу. Адам тандоосу. Ошол эле учурда гост менен иштеш керек деген сөздөрүң бар баягы. Көбүнчө учурда гост белгилүү бир стандарттарга башуу бул социалдык коомдордо кездешет эмеспи? Мисалы Европада көбүнчө социализм мындай. Бул кайсы бир деңгээлде карама каршылыктар эмеспи? Мисалы баягы бир чети социализмге жакын, environmentalism там жашыл жүрүү аркырки, ушул тема. Мен мына эмне ал темада эксперт эмесмин, бирок мен айтып атпаймынбы, мен бир чети микс меники. Максат койдум го. Эгер эми айтып атам, либерализм аркылуу кутушарга жетсек, либертарианец аркылуу кутушарга жетсем, ошондук баарын колдоном. Социализм кылмага жардам берсе, ошону да колдоном. Мага эми эч айырмасы жок да. Диний бир нерсе керек болсо, окей, динди да колдонобуз. Анткени диндин дагы жакшы тараптары бар, жаман тараптары да бар. Ошолорду мындай баракка түшүрүп аракет кылып көргөн жоксуң? Мындай структура бар мынакта. Эмне ал жакта? Документ? Документ. Бул бирок документ ошо мен бюро боюнча ошо. Бюро бул дали ыкма. Сонун урбан дизайн бул ыкма. Кутушарга келүү үчүн ыкмасы. Ручка да, короче. Бул кутушар болсо, ручка менен ошо кутушарды жазам да. Ошо сонун урбан дизайн менин ыкмам, ручкам. Бишкектин акыбалын өзгөртүү үчүн кандай биринчи кадамдарды жасап атат? Кайдыгерликтен арылуу. Анткени бизде да мисалы шайлоодо көрбөдүкпү. 35 эле пайыз келди, 35-40ка чейин жеткен жок. Ойлонсоң 1 миллион киши 10 000 добуш алган партиялар өтүп кетип атпайбы? 1 миллиондук калктан.
ойлон ошо 10 миллионду 10 миң кишини сатып алса болот. Жакырып үйлүүлөр аябай көп, жакырчылык аябай көп. Анан жакырчылык финансылык жакырчылык эмес, руханий жакырчылык, билим жакырчылыгы. Ошондон кандай башташ керек дегенде, азыр 1 миллиард берсин акча. Бизде өткөндө 700 миллион берди пандемия үчүн. Кайякта кал акча? Ооба, бирөө берди, тиги берди, бирок көрдүңбү, результат жок, натыйжа жок. Азыр бизге канчалык грант берип атат, кредит берип атат, натыйжа барбы? Бар натыйжа. Бирок канчалык деңгээлде туура колдонгон акча, канчалык деңгээлде туруктуу, канчалык деңгээлде кредитсиз системада жашап калганда отчет жок, түшүнүксүз. Анан ошондуктан жакырчылык дегенде ошо билим жакырчылыгы, руханий жакырчылыктан башташ керекпиз. Бул билим аркылуу, маданият аркылуу чечсе болот. Интеллектуалдык билими менен анын үстүнө азыр цифровизация, санаа иптештирүү, билимди экспорт кылса болот, белгилүү билим менен акча тапса болот, программирование аркы жак. Сен интервьюңда айттың. Китеп жаз, сат, бүттү. Анан бестселлер деп чыгарып кой. Анан Россия, Америка, сен чын эле таланттуу адам болсоң, акылдуу адам болсоң, сен китептериңди окуйт. Бүттү. Ошо анан эгер ошолорду кылсак, мисалы кечке эле мал бага бербей, кээ бир айылдар деле цифровизация болуп мындай көчөлөрүнө гүл өстүрүп дегендейчи, мындай образды айтканда, асфальт жолдор болуп кечке бок карабашпайт. Бок деле жаман эмес, негизи айтам да. Ушундай коомдо жашайт белек деп ойлонуп коем. Анан сен кадамдарды кылып атасың, канал ачтың жакында эле. Анан менде бир суроо бар да. Эмне себептен орусча? Эмнечи себептен орусча анткени кыргызча сүйлөгөндөр деле көптүр шаарда. Биз мындай маселе да, мен өзүм азыр акыркы бир 2 жыл кыргыз тилинде көп контент түзүп баштадым. Ал билимнет аркылуу ошол телевидениеде иштеп баштадык. Сегодня кече 16 выпуск чыгардык ал жакта. Эмне үчүн орусча? Бул жакта аудиториям шаардыктар. Шаардыктар кайсы тилде сүйлөшөт көбүнчө? Бишкектиктер. Чын эле мындай байкап көрдүңбү? Кайсы 60-70% орус тилинде сүйлөшөт. Орус тилинде контент алат да. Анан ушунду бара-бара мен азыр сөзсүз түрдө фидбек көбүрөөк, кичине анан урбанистиканын түшүнүгү көбүрөөк, анткени Варламов бар, башкалар бар, англис тилдүү бар. Алар мындай орус тилдүү биздин ошо замандаштарыбыз урбанистика жөнүндө бир маалыматы бар. Аз болсо дагы. Бирок кыргыз тилдүүндө кыйналасың, ошон үчүн шаарман, куту шаар деп терминологияны өзгөртүп баштадык да. Анткени урбанист деген активист, гей, ЛГБТ тиги ошондой эле ойлору келет да, урбанист, активист деген мындай кыргызча түшүнүксүз болуп атпайбы? Ошондуктан мен дагы эмне себептен урбанист? Анткени маалымат жок. Урбанист деген ким билет урбанист? Айылда урбанист деген канча жыл окугансың? Айылдыктар урбанистика деген сөз болот. Айылга эмне керек урбанистика? Ошондуктан целевой бир бизнес модель кылдык да өзүбүзгөчү. Ким биздин аудиториябыз? Биздин аудиториябыз шаардыктар. Ошолорду биринчи оңдоп алайлы, аларды кичине бир движение кылайлы, алар деле анткени алар күч да, ошолор Твиттерде жазышат, жакта жазышат, алар дагы мэриялар байкайт экен да. Ресурстар бар ошо, орус тилдүү катмарыбызда ресурстар көбүрөөк, интеллектуалдык ресурс көп, маданий ресурс көбүрөөк, тилекке каршы. Анткени мен чын эле мындай кичине баарыбыз бир теңдик болуш керек деген ниеттемин, бирок тилекке каршы орус тилде материал көбүрөөк, маалымат көбүрөөк, ыкмалар көбүрөөк. Ошентип аны мен тажрыйба топтоп кичине база түзүп алгандан кийин ошол эле материалдарды мен travel блог ачкым келет, урбан travel блог. Кыштакчаларга барып, кыштакчаларда кандай ыкмалар бар экен, мисалы малчылыкта кандай ыкмаларды колдонсок болот. Бул сөзсүз түрдө азыр шаарман деген азыр шаарман, бирок ким билет, мүмкүн popular science деп, pop science деп мен агартуу жагынан ошо билимнет деген, билим нетворкинги деп кандай өстүрсө болот, картофелдин жаңы ыкмаларын өстүрүү, фасолдун кандай ыкмалары деп айыл чарбага да кирип кетишим мүмкүн. Анткени мен кесибим шаар жана аймактарды өнүктүрүү деген кесип. Бирок азыркы Түркиядан келгем. Азыркы учурда боюнча шаар боюнча иштеп атам. Бирок акырындан мындай да масштаб эгоизма деген бар да. Бул биринчи этап мүмкүн Бишкек менен кант. Анан Чүй, анан Кыргызстан, анан Орто Азия, анан СНГ, анан жетсем. Ким билет, мүмкүн ошо кант менен эле чектелип калам. Бирок ким билет, мүмкүн дүйнөгө атагым чыккан бир урбанист болом, шаарман болом. Ким билет, ким билет. Ошондуктан азыр мен кыяттым дебей, кичинекей чаккан нерседен баштап ушинтип биз өзүбүздүн максаттарыбызга жетебиз деген ойдомун.
Турция жөнүндө сөз кылып кеттик. Түркия аябай суктандырган шаарлары бар, Түркияда. Тарыхы бар. 1000 жылдык тарыхтары бар да, шаарлар болгон. Анан мындай карап отурсаң эле тарыхый эстеликтерди көбүнчө капиталисттик эмес, баягы империя болуп отурган учурларда баягы социалдык теңсиздик деп койсом болобу. Мындай ошол учурда курулганда мындай эстетика деп, аркы депчи. Анан биздин капиталисттик коомдо канчалык ушул жакшы көрсөтүчтөргө жетүү мүмкүн? Мисалы, капиталисттик коомдо канчалык ошо эстетикага көңүл бура алабыз да? Азыр көбүнчөсү арзан коюуга аракет кылышат, тендер жарыялаганда деле арзаны, айың госстандарт дейт, бирок билбейм, кандайча механизм менен ошону иштетсе болот да. Карабайсыңбы, капиталисттик дегенде бул жөн гана акча табуу эмес. Бул кайра эле туруктуу система, бул кайра эле эстетика кирет, ал капиталисттик система. Максимализация прибыли. Бирок кандай да? Бизде квадрат, мисалы, имарат салат, квадратура кылып коюшат, сатам дейт. Бирок онан соң ошо сен салдың, могу бүт демең эмес. Ушунча салдың, бул жагын жакшыландыруу кылып койдуң, сонун кылып койдуң мякта. Бассейн, фонтан, бактарды тип койдуң. Анан мяк торговый центр деп коелу. Ушул нерсе болгондуктан адамдар ушул нерсе келет. Ошондуктан сенде продажа көбөйөт. Сен мисалы курулуш үчүн 5 миллион доллар эмес, 3 миллион доллар сарптадың, 2 миллионду маркетингге сарптадың, эстетикага сарптадың. Бүттү. Бирок капитал вложение көбүрөөк, капитализация территория көбүрөөк. Бул бизде кайра эле айтып атпаймынбы? Жакырчылык, билим жакырчылыгы. Анткени мисалы Норвегия, мисалы Англия, мисалы Франция, ошо капиталисттик дүйнөнүн, Голландия архитектурасы кандай? Суктандыруучу бир архитектурасы. Бул капиталисттик дүйнөдө жаралган бир. Алардыкы неме болуш керек, гибрид сыяктуу, мисалы социализм аралашып капитализм менен. Анткени алай айтып атпаймынбы, куттуу. Алар деле куттуу болгусу келет, актылуу болгусу келет. Ошондуктан ар кайсы ыкмаларды колдонуп гибрид. Мисалы дагы мисалы ким? Кытайдагы Дэн Сяопин реформалар эмне кылды? Компартиянын бийлиги капиталисттик базар системасы. Бүттү. Мисалы диктатура, мисалы деле тетиги диктатуралар эметип атат. Мисалы Саудовская Аравия. Бирок капитализм. Азыркы биздин жүргөн компаниялардын канчасы ошого маани кылат? Мисалы көрүп аткан үйлөрдүн көбү деле сатып алуучу адам качан көңүлү буруп баштаса, ошондо баары өзгөрөт. Анткени ал айтат: "Ай, менде парк кандай парк болотпу? Эме болот, балдарга экологиялык жакшы оюн зоналары болотпу? Же могу фасады жакшы болотпу? Же дизайн код болобу?" деп канча сатып алуучу сурайт. Жок, баары басы канча автопарковка барбы? Болду. Мен бар эмес, бирок жалпысынан да айтып койсок. Эгерде бизде ошо мындай бар го, бийик тоодой жашап жатпайбыз, болбойлу. Биз оңолсок заман оңолот. Биздин талаптарыбыз өзгөргөндө бар го, спрос порождает предложение деп. Биздин спросубуз айланайын эл жакшы жолдордо жашагым келет, жакшы көчөлөрдө жашагым келет деп чын эле ошондо ниет кылсак, талап кылсак, ошондо мамлекеттеги партиялар дагы, саясатчылар дагы бизчи эмнеге сатып кетип атабыз? Биздин талабыбыз 2000 сом. Биздин баабыз 2000 сом, бүттү. 2000 сом алдың, бүттү. Любойго коррупционер болобу, бийлик берип коет да. Эгер талап койсок, сен келатасың бийликке. Транспорттук система курасың, экологияга көңүл бурасың, коомдук транспортты өнүктүрөсүң деп мындай талап койсок, алар иштейт да, башкача иштейт. Ошо талапка жооп бере турган саясий күчтөр келет. Азыр шарлатандар, эки жүздүүлөр баары жаман эмес, бирок ошолор арасында дагы коррупционерлер, чириген байлардын дагы таза байлары дагы бар, чириген коррупция жолу менен чириген байлар дагы бар да. Ошон үчүн бизде мындай кустуруу дегенде баарын кустурбаш керек. Бул туура эмес бир нерсе да. Анткени өзүнүн эмгеги менен, ак эмгеги менен, таза иши менен байыган адамдар да көп. Ошон үчүн же капитализмди мен колдойм. Бирок же капитализмдагы ички система дикий капитализм бар. Мен акча табам, башкалар баары бир деп. Бирок капитализмди бул дагы өзүмдүн жоопкерчилик, социалдык жоопкерчилиги бар. Аманат деген нерсе бар. Мамлекетке жардам берем деп салык төлөп,
социалдык төлөмдөрдү төлөп мен өзүмдүн мамлекетиме жана ошол мамлекеттик кызматкерлерге жардам берем деген иш адамдарыбыз бар. Мен дагы ошондой адам болгум келет, ишкер болгум келет. Мен дагы биздин ошол Сонурман дизайнда биз толук түрдө страховой полис болобу, салык болобу, безнал менен иштейбиз, нактылай иштейбиз. Бүт системада таза иштегенге аракет жасайбыз. Талап жөнүндө айтып кеттиң. Мага эсиме Франциядагы окуя кездешти. Ошол жөнүндө билет болдуң бекен. Аябай жакшы көрүшчү экен, бычык баккандычы, ит-питтерди. 800-жылдарбы, мурда эле жерге калтырып кала берчү экен да бокторчу. Анан ошону закондук түрдө чек коюшуптур да, аласыңар депчи. Анан биз азыр ойлоп атпайбызбы, мисалы, алардын менталитети ошо депчи. Бирок бир четке карасаң закон аркылуу келиптир да алчы. Анан ошо ойлоп атпайм, жанагы ошондой культура, маданият болуш керек, политиктерде. Мындай түзүп берген. Закон эмес, келишим. Коомдук келишим түзүлгөн. Анткени мисалы мындай да. Закон айдамачылыкты келишимде мындай, сен дагы ошол келишимди кабыл алдың, мен дагы ошо правила игры бар го, футбол, мыйзамдан эмес, закондон эмес. Мындай алар эрежелер бар болчу. Келишим түзгөн, коомдук келишим. Анткени мындай нерсе бар, конституцияны алайлы биздин реформабызды. Ошо биздин ошо журтубуздун ошо 3,5 миллион шайлоочунун канчасы конституцияны окуду, талдады, анализдеди, ойлонду. Мен чын эле конституцияны окуган жокмун, жаңы конституцияны. Чын. Ошо үчүн мен кабыл алган жокмун, эч катышкан жокмун референдумга. Анткени билбейм. Мен андай жоопкерчилик ала албайм. Билесиңби мындай да? Бул конституция деген нерсе да мындай. Менин мамлекетим, 6 миллион калкым кандай эрежелер менен жашайт. Мен мурунку эрежелерди билип калгам, конституцияны билем, эски конституцияны. Жакшы жактарын да билем, жаман жактарын, бирок жаңы конституцияны билбейм. Ошон үчүн мен өзүмө андай жоопкерчилик ала албайм. Бул аманат. Бул аманат. Аты бабалардан калган аманат. Келечек муңга берүүчү бир аманат. Сен кандай бир конституция бересиз, кандай эрежелерди бересиз, кандай балыктарды беребиз. Кустуруу деген балыктарды беребизби, же бөлүшүү, камкор болуу деген. Бул өтө бир маанилүү да, бул ошо эрежелер. Анткени алар эрежелер түзгөн. Силер бокторду чогултсаңар, жалпысынан баарыбызга жакшы болот деп. Бул маданият аркылуу, бул закон деген, мисалы, эртеңкиден баштап закон, мыйзам чыгардык, баарыбыз жакшы адам болобуз, коррупцияга аралашпайбыз десек, иштейтпи ал? Жок. Ал закон бойдон кагаз түрдө кала берет. Бирок эгерде биз журт катары, эл катары, коомчулук катары баарыбыз өзүбүз кабыл алсак, өзүбүз жеке. Ооба, мен катачылык кетти, мындай бар. Бирок эртеңкиден баштап аракет кылам, тазаланам, аруланам деп. А бизчо бирөө келди, жердешим келиптир, классташым келиптир, всё, мен азыр. Ошол эле система. Ал нерсе бар. Ошол эле система. Айтканда ошол нерселер эч нерсе өзгөргөн жок. Революция болгон жок. Революция бул жакта болуш керек. Тетиги ак үйдү алып баарын бузуп сындырып туруп, мен ошо. Бирок быйыл аз болду окшойт. Баары айтып жүрүштү да. Бул биздики депчи, мындай тибейли деп ошо мындай аңсызым көтөрүлө баштаган. Анткени бул жакта революция кылуучу адамдар башка адамдар болду. Жаштар келди. Мындай да, бул фасилитаторлор башка болду деп атам да. Бирок ошол эле жаштар революция кылмак эмес. 1-2-300 эле адам кылып койду. Мен спецоперация болду да. Кайсы күчтөр кылганын билбейм, бирок мен деле катышкам. Шайлоодон кийин тынч митингтерине. Шайлоого туура эмес өттү деген эле. Шайлоону тааныбагыла деген эле. Эч ким Сооронбай Жээнбеков кетсин деген жокпуз. Бир да жок. Мен деле ошол негизде. Шайлоо туура эмес болду. Тетиги бир нече партиябыз административдик коррупцияны таза арам акчасын колдонуп жеңип кетти дедик. Туура эмес дедик. Анан кечки малда мен кетип калдым. 8ге чейин турдум, кеттим, бүттү. Анан ойгонсом революция болуп кетти. Эртең менен мен деле жөн эле сүрөткө тартып жүргөм, анан тышынан үзүп кетишти, ары карайчы. Анан мен жаныма мынтип алып кете башташты кишилер, жүрөгүм түшүп калды. Бирок мен деле кеттим да. Бир аз туруп кетип калдым. Что-то незаконно. Анткени мен ал жакта мыйзамды сыйлайм. Мен мыйзам түрүндө сот мененби эме менен мүмкүн эффективдүү болушу мүмкүн, бүгүн реализмден алыс болушу мүмкүн, бирок мен мындай зордуктап, зомбулук менен же ошондой жаман маданият болуп калыш керек, биздин. Анткени айдамай болуп калдык да. Жакпады, кеттик митингге. Жакпады, жаз, кат жаз. Сүйлөш.
мисалы мен деле азыр бир ниетим бар, бир мыйзамдарды киргизген, ПЗЗ куруу жана жер колдонуу мыйзамдарын эрежелерин киргизүү. Ооба керек болсо Новиков менен жазганга аракет кылам, премьер министрге жазганга керек болсо тиги биздин урматтуу лауреат Нобелевский премияга дагы Садыр Нуркожоевичкечи. Келишим жөнүндө айтып кетпедиңби? Анын канчалык деңгээлде баардык жарандар келишимге келе алат? Эч качан бул жерде субкультуралар дагы бар, ар түрдүү коомчулуктар бар. 100% болбойт. Бирок мындай да, жалпы адамдык укуктарды колдоо менен баарыбыз мындай, ооба сен биздин келишимге макул болбойсуң, бирок сен өмүрүңдү жана санын жашоо сапатыңа терс нерсе болбош керек да. Бул коомдук баарлашуу деген бул public benefit деген бар, общественное благо. Коомдук пайда алып келетпи, же алып келбейби? Жалпысынан. Мүмкүн сага 30% алып келет, бирөөгө 20%, бир башкаларга 50%, бирок баарына пайда алып келип жатпайбы? Туурабы? Эгер пайда алып келбесе, анда келишим болбойт. Келишим узак мөөнөттө, мүмкүн кыска мөөнөттө эч кимге пайда алып келбейт, бирок узак мөөнөттө, орто мөөнөттүү системада туура пайда алып келсе, бизге жана келечектеги муундарга пайда алып келсе, ошондо келишим түзүлөт. Бул бир күндүк иш эмес. Керек болсо мүмкүн 20 жыл кетет, мүмкүн 10 жыл кетет. Бул баарлашуу, коммуникация, ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыктары бар, терс жактары бар, жакшы тараптары бар, ошонун баарын анализдеп бир келишимге келгенде жет өлчөп бир кесип дегендечи, ошондо туруктуу система курулат, туруктуу конституция курулат, туруктуу мыйзамдар курулат. Жана ушул мыйзамдарды биз аткарып баштайбыз. Азыр эч ким аткарбайт. Мыйзамдарды жазып эле бир күн, мисалы өткөндө эле казино жок дегенбиз, кайра эле кечээ казино ачабыз деп калды. Көрдүңбү? Анткени келишим түзүлгөн эмес. Мындай бирөө келет, мындай мыйзам чыгаралы, бир күн келет, мындай мыйзам чыгаралы. Аналитика жок, талдоо жок, узак мөөнөттүү көрүү видение жок. Ошол бул эң чоң проблема. Анан билбейм, келишим деген ошо аста-аста келебиз деп ойлойм. Ошон үчүн сага келдик, ошон үчүн ушундай кажы-кужууга бир сүйлөп атабыз, сайрап атабыз, бир нерсе кылып атабыз. Анткени көп сөз бок сөз деп атабыз го. Бирок ошо боктон дагы биогаз чыкса болот, удобрение чыкса болот. Ошон үчүн мен ойлоймун, ушундай баарлашуулар көп болуш керек, коммуникация көп болуш керек. Анан ушул бир канча киши, бир киши дагы чын эле өзгөрүш керек экенбиз, аруланыш керек экенбиз, бир нерсе кылыш керек экенбиз дегенде, бул дагы биз жеңишке жеттик деген ойдомун. Ооба, биз дагы ошо Кыргызстанда коммуникацияны өстүрүүгө кызыктарбыз, аябай өтө маанилүү. Келишим деп айтып калдың, планетарий жөнүндө сурагым келди эле. Планетарий эмне болду? 2 жыл болду. Биз жүрөбүз соттошуп. Ким жакка болуп бартат? Жеке менчик болуп кеткен 95-жылы. Ошо мамлекеттик мүлктөн жеке менчикке өткөн. Тилекке каршы биз ошол азыркы системадагы мындай кайра коммуникация такалып атат. Анткени алар жеке менчик, биз ал жакта өз эмне кааласак ошону курабыз деп атат. Мисалы азыркы эмелер, алар да түшүнсө болот, алар акча төлөшүп калган. Анан алар 95-жылкы эмес, 2016-да, 2015-те сатып алышкан. Бул 4-же 5-чи кожоюну да жердинчи. Мен айтып атам, ал жакка силер торговый центр же гостиница курбайсыңар деп. Туура эмес болот. Шаардык пландоо боюнча туура эмес болот деп атам да. Кереги жок. Ал жакта коомдук жай, архитектурный ансамбль бар да. Мыякта дворец спорта бар, мыякта стадион Спартак бар. Анан ал жагын уже бузуп коюшту да. Архитектурный ансамбль деген өтө маанилүү нерсе. Анткени бул кайра эле келишим да, мисалы дисгармония болуп кетет. Мисалы музыка ноталар менен ойнойт го. Ал жакта ноталар бузулуп кеткен да, архитектурадагы ноталарчы. Ошон үчүн атат да, архитектурабызчы. Эгерде келишимди атпайсың, ошо келишим кандай түрдө болуш керек? Коомдук угуулар болот, керекпи? Жөн эле планетарий керекпи бизге? Же планетарий эмес, чоң китепкана салып коелу, же дагы бир нерсе салайлы. Бул коомдук баарлашуу менен чечилет. 1-2 адамдар Facebook'та 20-30 миң подписчиктер деле иш алып барбаш керек. Ар бир адамдан 4 жаштагы бала менен жалпысынан коомдук баарлашуу баардык катмарларды камтыш керек. Ошондо гана оңой иш эмес, өтө эле кыйын. Анткени 100 киши болсо 100 пикир дейт го. Бирок ошо ар бир адамга оюн берүүгө мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Бул дагы бир шайлоо системасы да. Эгерде бул системага ишенсе адам катышат. Системага ишенбегендиктен улам биздин журтубуздун көпчүлүгү же 65% келбей койду. 35-тин бир нече пайызы сатылды. Бир нече пайызы кайра эски система, тууганым, меним, акам, байкем деп, эжем деп
ошо эски системага эле ошо ой беришти. Ошол эле система. Бизде азыркы учурда өзгөрүүлөр бар. Кажы кужу бул өзгөрүүнүн бир символу. Анткени ар кайсы коммуникация платформалар түзүлүп жатпайбы? Сен эч ким грант алган жоксуң, акча алган жоксуң, мамлекеттен акча алган жоксуң. Сен өзүң ниетиң менен, өз күчүң менен, өз менетиң менен бул иштерди жасап атасың. Бул алкыш сага чоң рахмат айткым келет. Анткени сени да эле көрүп, сен айтпайсың, жанында айттың го, мен сенден үлгү алам деп. Мен дагы сенден үлгү алам. Сен өзүңдүн максатыңа, өзүңдүн индустрияңа, ушул искусствого агартууга ушунчалык деңгээлде берилдиң. Менде андай күч жок. Мен бирок ушу урбанистикага ушундай күчүм бар. Биз ошо ар бир нерсени бир фанатик эмес, бирок экспертиза болуш керек да. Адис болуш керекпиз. Адистик фанатизмди кичине керектирет. Анткени жалкоо болгуң келет, бир нерсе болгуң келет. Жок. Бул менин ишим, бул менин вазыйпам дейт. Адам иштей берет. Андай түшүнүксүз болсо анда посредственный бир киши болуп калат да, специалист. Анткени кызыксыз эптеп 8-ден 5ке чейин отуруп акчамды алып кеттим дегендей да. Эгерде ал күйсө, ал кызыктар болсо, ар дайым бир нерсе ойлоп чыгат, сунуштайт, ойлойт, табат, жараткан болот. Турция темасына өтсөк, Макул. Түркия кайсыл жылдар болду? 2012-2016. Университет. Аябай маданияты сонундай бир вайб, ассоциацияларды калтырат да Турцияда элечи. Анан кандай болду? Студенттик күндөр кандай болду? Жакшы болду. Мен ал студенттик жашоомдо ошо 11-класска кетерде алдында мен 2016-да кайра Кыргызстанга кайтып келем деген уже ой бар болчу. Кетип атканда 11-класста эле билем деп. Ошон үчүн ар бир жай келчүмүн Кыргызстанга. Кээде достор иштеп калчу, антип эле акча таба алмадым. Мен грант негизинде окугам. Акча эле керек болсо да бирок жетиштүү. Университеттер укмуш. Атмосфера бар, инфрачеры бар. Башың оорубайт, окуйсуң, бүттү. Окуйсуң, эс аласың. Китепканалар 24/7 саат иштейт. Вообще коомдук транспорт, мисалы, мен студент болгондуктан коомдук транспорт акысыз болчу. Эл аралык студент деп мемондоштуктушун көрсөтчү. Бирок студенттердин дагы стипендиялары жакшы. Толтура 60-80 клуб бар болчу бизде. Университетте. Университеттин кампусу ар дайым ачык. Менин бир департаментим ар дайым 24/7 ачык. Уктасаң да болот, иштесең да болот. Ошон үчүн мындай шарт түзүп берген окуганга. Ошон үчүн мен өзүмдүн университетиме дагы аябай сыймыктануум менен айтам. Рахмат. Дүйнөнүн Гарварды эмес, Стэнфорд эмес, бирок шарт түзгөн. Шарт өтө маанилүү. Кантип аталчу эле? Карадениз Техник университети. Шилтемеге дагы. Черноморский технический университет, Black Sea Technical University деп. 40 000 киши окуучу. Шарчада килтеген, шарча кампус килтеген. Ошо Манасында бир кампусу бар го, бирок ал чакан эле болуп койбу. Ал шаардын бир бөлүгү болуп калган да. Анан ошо студенттер жок болгон кезде шаардын жарымындагы жымжырт болуп калат да. Анткени бул экономик ойлонсоң 40 000 киши ар бир күн жейт, транспортто колдонот, уктайт, арендага, ижарага алат батирелердичи. Бул миллиондогон доллардык инвестиция. Ошон үчүн мен да кыялымда 2044-тө кант куту шаар университеттен башталат. 2044-тө университет ачкым келет. Университет кант деп. Ошондо ошо технология, медиа, ошо жараткандыкты керектирген профессияларды, кесиптерди ошо жерде окутууга максатым бар. Жакында эле баштап жаткансың Түркия жөнүндө, ошо блогторду ачып атпадың беле, блогуң бар болчу. Анан Азыр деле бар? Азыр деле. Бирок башка форматта. Башка форматта. Бир билим окуу жайын ачайын деп аткансың, Кантта. Ошол азыр кайра сонунга өтүп кеттиң. Анткени кандай десем, курсактуу карман жок деген бар го. Курсакты тогузуу маселеси да. Анан өзүм дагы кесибим, эмнени билем. Ошо анан өзүм кесип боюнча кеттим. Анан акырындан сөзсүз түрдө ошо билимди агартуу фонду түзүлөт. Биз ал жакта да ишибизди алып барабыз. Жана ошо биздин элибизге дагы жакшы кызмат кылып беребиз. Анан элим үчүн эмес, өзүм үчүн биринчи очередь ачык эле айтайын. Анткени мен жаратман, таза, пейили ток бир коомчулукта, бир өлкөдө жашагым келет. Анткени мен мүмкүн бакыттуу болушум мүмкүн, бай болушум мүмкүн, илтеген бир залкырган сарайым болушу мүмкүн, хан сарайым. Бирок эл жакыр болгондо мен ошол адам менен
революция учурунда көтүм түйрүп кетет да, чынын айтсам да. Азыр чынын айтам да. А кой дейсиң да, ойлоносуң, кой. Социалдык капитал ошон үчүн коомдук ошол жерден пайда болот. Азыр деле көрүп атпайбызбы? Бизнес болсо эле миллионерлерди эметип артынан чуркагандар көп. А мен азыр криминалдан дагы корккум келбейт. Анткени арам айтам. Арам акчам жок. Мен деле фотостудия ачкым келет, аябай мындай сонун, элитный, анан бирок коом атмосфера не позволяет этпей турса, бул анчалык жакшы көрүнүш эмес. Спрос жок да, спрос. Спрос болсо дагы, мисалы билим берүү деген ал деле сен китеп алыш керексиң, сертификат кылыш керексиң, көп нерсе бар да. Методологияны түзүш керексиң, мугалимдерди жалдаш керексиң, мугалимди тарбия бериш керексиң, жаңы ыкмаларды үйрөтүш керексиң. Бул өтө көп инвест салымдарды керектирет. Анан эптеп мен деле керек болсо англис тилинде үйрөтө алам, түрк тилинде үйрөтө алам, кыргыз, орус тилинде үйрөтө алам. Мисалы деп атам да. Бирок сапат өтө маанилүү. Бизде ошол кыргызча деген мен дагы жеме да, бизде сонун урбанизм. Кыргызча значит сонун дейбиз да. Биз кыргыз сапаты менен иштейбиз. Кыргызча деген эң жакшы өз учурунда жана аябай сапат. Сонун ошончо. Кыргызча деген значит сонун. Кыргызча сонунга барабар. Немис деген биз айтабыз, немис сапаты деген, кыргыз сапаты деп дүйнөгө чыгарган аракетим бар да. Кыялым бар. Бизде баягы кечикмей дегенге деле ушуну колдонсо болот да. Биздики деген сыяктуу как будто биздин маданияттын, эми ар кандай факторлор болот. В целом жаңы тойдо атайын бир саат кеч келет, ушундай нерсе. Бул система ушуну түзүлүп калган. Анткени мындай да, эгерде бизде Германияга окшоп саты менен келип турса, автобустар, метролор, биз менталитет деген нерсе жок. Бул система. Эгерде биз коомдук транспортту реформасын кылып, аларга атайын бир жолду ачып берип, атайын саттары менен белгилүү болсо, Германияда ошондой өзгөрөт. Эле сен кыргызың немис болуп калат. Биз азыр Европага барып немис болуп калбадыкпы? Алардын системасында жашап көнүп калдык. Азыркы система, биздин системабыз алдамай, күчсүздүү, сабайт, акчасын чыгарат, хан болгусу келет барысы. Ошондой нерсе кичинекей кезден баштап эле ээрчип жүрөт да. Балдар жанында өсүп келатканда көп эле балдарды байкадым, мындай таң калышымда кантип ушундай болсо болот депчи. Баалуулуктар башка да. Ошо. Сенден анан ошол эле маршруттарда алалы да, мисалы маршруттарда транспорт жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Маршрутка бул кээде менин оюма келет, бул адамдардын самоунижение, бул мындай басымы да. Колчулук бул. Бул сен ушул системага кул болдуң дейсиң. Көрсө болот. Эмнеден баштаса болот? Кызык, дайыма кызык. Талап. Анан мындай нерсе бар да. Жакыр өлкөнүн эли саясатчы, бай өлкөнүн эли саякатчы. Саякаттан башталат. Анткени сен башка жерге, Алматыга барып келгиле, Ташкентке барып келгиле, кечирип кой, Кыргызстандын ичинде 7 аймагыбыз бар, 7 аймакка барып келгиле, өзгөрөт. Бизде бар го регионализм, таластыктар өлкөсү жок, оштуктар тигиндей, скөлдүктөр мындай. Барып келгиле. Чын экенби же чын эмес экенин билесиңер. Бул стереотиптер көп да, предрассудктар, стереотиптер толуп кеткен. Бул тигиндей түштүк, түндүк аркалык деп элечи. Мындай нерсе ошол эле өнүккөн Францияда деле бар. Олтура, бул өзгөчөлүктөр, бул ар бир аймактын тил жагынан дагы, маданият жагынан дагы өзгөчөлүктөр болот. Биз эме робот эмеспиз, биз эме эле конвейерный производство эмес да. Климаты башка. Мисалы, ош тарапта башка калктар менен аралашып, синергия түзүп, коммуникация түзүп, ал жакта дагы мындай восток болуп калган. Биз мыякта орустар менен жашап, башка тараптан бетке айтуучу нерселерибиз дагы бар. Бүттү. Бул тарых, бул ушу система ушундай түзүлүп калган. Коммуникация системалары, поведенческий системалар ушундай түзүлүп калган. Атайын бул жөнүндө наукада барбы? Бар, бүт жерде жазылган. Бул поведенческая система. Сен азыр футболист, сен жанында фанатиктердин жанында жүрсөң, футболист фанатиктери, бүт футболисттерди таанып каласың. Бир да жолу көрбөйсүң, бирок бүт баарын таанып каласың. Чын эле ошондой. Мисалы, мен курулушта жашап, курулушчу эмесмин. Бирок курулуш секторунда 2 жыл иштеп калдым. Курулуштун аспекттерин, материал кандай экен, звукоизоляция, тигиндей, мындай водоотвод, ливневка, сливневка, бүт баарын түшүнүп калдым. Баары 100% эмес, бирок түшүнүү пайда болду да, бул эмне экендигинчи. Дайыма калпак кийип жүрөсүң? Дайыма эмес, бирок аракет кылам.
Сени көргөндө эле калпак эске келет да. Анан Кандай нерсе? менин оюмча калпакты популяризациялоодо дагы самобытность, биздин кийимибизди кийип жүргөн уялбай, эч тартынбай мындай Эмне үчүн уялыш керек? стереотиптер бар го жанагындай. Ошо аябай жакшы көрүнүш мага жагат. Кандайча келип калдың? Бул мындай болду. 10-мартта митинг болгон. Мм. 8-мартта. Анан ак калпакчылар келип, Мурда эле кийчү элең го. жок, көпчүлүк анан ошондон кийин башталды. Анан келип туруп кыздарыбызды, эжелерибизди сабап, анан ошо биз зордук зомбулук көрсөткөн адамдарды эчтеке кылбай, кыздарыбызды зокко отургузуп коюшту. Милиция кызматкерлери. Өткөндө өчпөс атчакта. Бул жок, бул ооба. Мм. 2 жыл болду эле, былтыр болгон. Андан кийин мен Организатор болдуң, э? мен жок, мен эме анан мындай реакция болуп кетти да, анан ким анан бизге бир нейтральный керек дейт да, анткени ошо улан үчүндө бар эле гей-пейди эле жамандап койду, анан кой реакция Биз бул болуш керек ким? деп. Бир нече адам. Жөн эле бирөө мага чыкты. Мага эме тааныш кыз. Эже, модератор керек, кыргыз тилди дейт. Таба албай атабыз дейт. Сен кыргызчаны жакшы дейт. Ооба дейм. Жардам берчи. Жарым сааттык, 1 сааттык эле эме болот дейт акция. Макул дедим. Анан жөнөкөй модератордон баштагам, организатор болуп калдым. Милиция кызматкерлери менен эметип сүйлөшүп, бизде мындай мирный акция, коопсуздук маселеси, анткени коркутуулар көп болгон да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө милиция менен иштегенге аргасыз болдук. Биринчи ошо ГУВДнын начальнигине барып, ал жактар менен сүйлөшүп, анан мэрияга да кат калтырып, анан ошо бүт даярдык иштерди чогуу кылдык да. Анан ошондон кийин ошо келип туруп 12ден баштап бирге чейин модератор болуп бердим. Анан тилекке каршы элге көбүнө жеткен жок. Бузукулар, сузукулар деп көп терс нерсе болду. Анан кичине дагы үйгө чейин спецслужбалар келип, допрос кылып, айтуучу нерсе айтылган чындык. Анан эмне үчүн аларды андай нерсеге барасың, барбай эле кой деп сүйлөшүүлөр көп болду. Нерв болдум, катуу нерв болдум. Анан бирок бул баркын кетирип койду да, ошо биздин кыркчоро, мыркчоро байкелерибизчи. Баркын кетирип коюшту. Качантан бери кыргыздын улусу аялга кол көтөрчү. Бул биздин тарыхыбызда болбойт нерсе, андайчы. Биздин мамлекетибизде, биздин маданиятыбызда андай нерсе жок. Экинчиден, ислам дейбиз го, биздин элибиздин 80% мусулман дейбиз. Ал жакта дагы ойлонсоң, өзүң Аякта даже мындай чий алып туруп эле мынтип тигип кызга, ушундай обычай бар, э? Воспитанияда эметип, кичине эметип коюшат. Бирок зордукта зомбу кайсы бир динди албасаң андай жок да. Кайсы жерде бар тиги могу аялыңды сабайсың же бирөөнүн кызын, бирөөнүн апасын кантип сабаганга укугуң бар вообще. Сөккөнгө дагы, жаман нерсе айтууга да укугуң жок. Ошон үчүн эркектерибиз дагы өзүм дагы үлгү да, үлгү болуш керек. Мен да карындашым бар, мен да эжелерим бар. Ошон үчүн алар үчүн чыктым. Агартуу билим берели, кыздарыбызды окутайлы, кыздарыбыз дагы өз-өзүн багып кетсин. Анан эми дагы мага түшүнбөйм да эркектер. Кыздын кыздары чет өлкөлүктөр менен сүйлөшүп жүрөт. Кечирип кой. Сен кыздарына кандай мамиле кылып атасың? Биз эркектер катары кыздарыбызга кандай мамиле кылып атабыз? Жакшы суроо. Бурулайды ким өлтүрдү? Айзаданы ким өлтүрдү? Орус өлтүрдүбү? Немис өлтүрдүбү? Түрк өлтүрдүбү? Араб өлтүрдүбү? Кыргыздын эле баласы өлтүрдү. Бул менин жүрөгүм аябай тийүүчү бир нерсе, анан ошон үчүн могу калпак бул жөн эле атрибут. Күндө кийесиң? Аракет кылам. Ар дайым эмес, бирок кышында кийбейм, шапка кийем. Кандай десем, биз оңосок заман оңот. Биз оңосок, мен дагы мени көрүп кичинекей байкелеримби, кичинекей мындай инилерим көрүп кой. Эркекке мындай туура эмес экен, мындай зордук ала качуу эмес, зордук кылбай, аялыма, жаккан кызыма жакшы гүл алып барайын, ырырдайын, гитара менен бир нерсе кылайын деген ниет кылыш керек да, көңүл. Сен мал эмес да, кыз деген мал эмес да, аны деле кыя албар, ал деле жаран. Анын дагы укуктуу кандуу бир укугу бар. Анан эптеп эле тиги зордуктап кетем, тигинтем урдайм, үйдөгү халат кийгизип эле ар бир күн бесплатный рабство кылам деген бул туура эмес. Туура. Ошол эле маселе. Бул калпак өзүмдүн адамдын, анткени мындай болуп калган да, калпак кийген адамдардан коркуп калган кыргыздар. Коркпойт? Коркуп калган. Шовинист, фашист депчи.
ооба Бул жөн эле биздин мурас. Бүттү. ооба Бул кийим 5-март майрамын түшүнбөйм. Өзүнчө эле өтөт, тигөмөнтүп эле, деп эле. 5-март кереги жок кандай майрамдар. Апа майрамын кылайлы, билбейм, жер майрамын кылайлы, эмгек майрамы болсун, макул. Калпак, ак келечек, билбейм, шырдак майрамы деген бул шерменде эле бир нерсе да, чын айтсамчы. Bundan dini kılbaş gerek, kult kılbaş gerek. Bul жөн гана баш кийим, бүттү. Жеке менин пикирим. Майрамдагыла, бирок мен 5-мартта принципиалдуу түрдө кийбейм. 5-мартта кийбейсиң. 5-март. Башка күн анан бары кет, 6-мартта шкафтарына калтырып коет. Ошо 6-мартта мен кийем. 4-мартта кийем. Бизде 4 мүнөт калыптыр дагы. Анан биздин угармандарга азыр эскерте кетсем, биздин конокто Атай Самыйбек, белгилүү шаарман, анан аябай жаратман адам отурат. Атай, ошо биздин угармандарга кабыл тилектериң болсо айтып кетсең болот. Жалпысынан ким угат ошону, ошон үчүн ошого карата мен кандай Европада угат, Европада, Корея, бир чет жакта жүргөндөр угат. жаштар көбүнчө. 24-төн 39-40 тегерегинде ушундай угат окшойт. Анда биздин эле тең замандаштарыбыз экен да. Ошо достор, туугандар, байкелерим, эжелерим, энелерим, карындаштарым. Биз кыргыз калкы 6 миллион кишибиз, анан Кыргызстаныбыз бир. Анан канчалык мен деле чөт өлкөдө көп жүрдүм, окудум, тарбия илимге, билимге да умтулгам. Келдик Кыргызстанга, анан бири-бирибизди колдойлу, анан сындайлы бири-бирибизди, бирок сындаганда кандай пайда тийгизем, кантип туура сынданганга да аракет кылайлы. Анткени сындап чөктүрүү эмес, кустуруу эмес, бири-бирибизге жардам берели, бири-бирибизге камкөр бололу деп, аярым мамиле кылайлы деп, ошо узак мүнөттүү ойлонганга аракет кылайлы. Анан коркпош керек. Көз коркок, кол батыр деген. Бирок ошол өлчөдө жет өлчөп бир кесиш керек. Канчалык батыр болсок дагы. Ошондуктан урматтуу достор, бийик тоодо жашап жапыз болбойлу, биз оңосок заман алат. Кыргызстаныбыз бир, мекенибиз бир. Ошондуктан биз ошол мекендеп, келечектеп, өнүгүү деп жакшы ийгиликтер жараталы. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин подкастты аяктайбыз. Атай келип жүргөн үчүн чоң рахмат. Сага да ийгиликтерди каалайбыз. Сымба, социалдык долбоорлор менин билишим боюнча аябай оорутат, кыйынчылыктар болот экен. Анан узак болсун, ушу келечектеги жада калса ошо саякаттайм деп айтып жатасың, ошо? Тапсам, кайра эле ата той курсак тойгузуу ыкмасы депчи. Анткени жагымдуу ыкмаларды үйрөнүш керек, көрүш керек. Анан ошон үчүн саякат бул мындай газондо жатып берүү же эме пляжда жатуу эмес. Меники иш үйрөнүү. Traveling is the best education. Саякат эң жакшы билим.